Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бул жолу Кыргызстандагы коррупцияны жана коррупцияга кылынып аткан ушул элдин мамилеси жөнүндө айтып берейин деп турам. Буга чейин ушул ой жүрөктө көптөн бери жашап, анан мен түйшөлтүп келаткан. Ошол ойду сиздер менен бөлүшөйүн деп турам. Мындайда Кыргызстанда коррупция бар экенин кечээ президент өзү дагы айтты. Аны алгач Акаев айткан, коррупция 7-чи этажга жетти деп. Андан кийин Бакиев дагы айтып жүрдү, Атамбаев айтты, кечээ Сооронбай Жээнбеков чыгып, мен ошол бажыдагы коррупционерлерди алып келип тилдеп сөгкөнгө чейин барып атам депчи. Эми сөгүп койгон менен эле бул чечилип кетпей жатат. Аны биз көрүп атабыз, президент өзү дагы көрүп атса керек. Эми коррупция азыр бизде кандай деңгээлде? Коррупциянын деңгээли ушунчалык бизде көтөрүлдү. Бул улуттук идеологияга айланып калды. Мурда мисалы Союздун доорунда идеология бул жанагы космоско учуу, билим алуу, летчик болуу, же болбосо коммунизмди куруу деген сыяктуу чоң идеялар болчу эле. Ошол идеянын тегерегинде ошол идеяга карап, ошого багыт алып, элдер мындай аракеттенишчү да. Тилекке каршы азыр андай нерсе жок. Анын болбогону бир жагы жакшы, бирок экинчи жагынан ошондой идеологиянын ордун азыр коррупция ээлеп калды. Муну биз коркпой эле жанагы коррупция идеология болуп калды деп ачык айтышыбыз керек. Себеби буга чейин эсиңерде болсо керек, жанагы 90-жылдарда эң таасирдүү тармак бул криминалитет болчу. Каралар, рекеттер деген сөздөр кыргыз лексиконуна ошол 90-жылдары кирген. Мына ошол 90-жылдарда рекет болгон адамдар жакшы жашаган, рекеттик менен алектенгендер элде кадырлуу болгон, таасирдүү болушкан. Мына ошол нерсени тенедей балдар дагы жакшы түшүнүшкөн. Мисалы менин бир кичинекей жээним болчу, ошол чоңойгондо ким болосуң деп сурасаң, мен рекет болом деп жооп берчү да. Биз Кыргызстандагы рекетчиликтин деңгээли ошо 90-жылдары ошол идеологиянын деңгээлине чейин көтөрүлүп жеткен болчу да. Азыр эми ошол рекет болуу дегенден кийинки этапка келдик биз. Ал кийинки этап азыр бул коррупция болуп атат. Коррупционер болуу Кыргызстанда эң сыймыктуу ишке айланды. Эң таасирдүү адамдар, эң сыйлуу адамдар, төрдө отурчу кишилер коррупционерлерге айланып калышты. Эми бирок биз аларды журналисттер жаман көрүп атат, аларды чыгарып атышат, чагылдырып атышат, бирок жалпы эл ал коррупционерлерди жаман көрбөй атышат. Алардын тууган уругу бар, алардын койнунда ошол сүйүп жаткан жары бар. Бирок ошол кишилер үчүн ошол коррупционерлер жакшы эле кишилер да. Анан бир эле журналисттерге эле жакпай аткандай таасир калтырып атабыз. Эл ушул коррупционерлерге мындай кандай десем, артыкчылыктуу мамиле кылып, аларга сый мамиле кылып, сый көрсөтүп, тескерисинче аларды дуурап, аларга суктануу менен мамиле кылып калдык. Аны мен бир мисал менен айтайын. Мисалы, эгерде мен азыр ушул күндөн баштап таможняга, ушул бажыга ишке кирип, анан 2 жыл өтпөй бир нече миллион турган жол тандабасы минип калсам, же болбосо бир нече миллион турган 2-3 кабат үйдү айылга апарып же шаарга апарып бир жерден куруп койсом, мени ошол айылдаштарым дагы, менин тегерегимдеги кишилер дагы эч кимиси Ыдырыс ууру болуптур, Ыдырыс чоң ууру болуп чыгыптыр, ушудан этият болгула, ушуга жакын жолобогула, ушуну тоюңарга чакырбагыла, жакшылык жамандыгыңарга чакырбагыла, жолотпогула деп жектеген көрүнүш болбойт да. Тескерисинче, ошол эгерде мен ушунчалык чоң таасирдүү коррупционер боло турган болсом, мени тоюна көбүрөөк чакырышат, мени өкүлата кылып дайындашат. Мен той кылсам көбүрөөк адам келет, көбүрөөк салым кошушат, мени менен күндө телефон чалып, менин ден соолугумду сурап турган тааныштарым, досторум, туугандарым
өтө көбөйөт. Бул деген нерсе өтө жаман нерсе. Бирок ага карабай биздин элибиз ошол коррупционерлерге ушундай артыкчылыктуу мамилени кылып атабыз. Аларды жектегендин ордуна аларды жакшы көрүп атабыз. Аларды жээригендин ордуна аларга биз суктанып атабыз. Биз азыр ошончолук деңгээлге жетип калдык. Мисалы, ошол коррупционердин атасы бар, бирок атасы башка чаап, "Ой бала, сен каяктан таап келдиң мынча акчаны? Алган айлыгың 20-30 миң болсо керек. Анан каяктан ушундай акчаны таап атасың? Бул кайсыл жерди уурдап келип атасың сен? Кайсыл бир тармакты ушинтип чөгөлөтүп атасың?" деп биздин аталарыбыз ошо балдарын тыйып, таягы менен башка чаап, энелерибиз ошентип таягы менен башка чаап, баягы балдарды кичине жектесе болот эле да. Андай кылбай атабыз, тескерисинче ушинтип ишиң жүрүшсүн деп бата берип атабыз. Эгерде мен ошондой коррупционер болуп, айылыма барып баш бере турган болсом, элдин баары келет. Келип, "Ыдырыс, о мен ооматыңды берсин" деп, ишиң жүрүшсүн деп ушинтип бата тартып кетишет да. Ошол жерде бир аксакал чыгып, "Ой бала, сен биздин айылдан ушундай ууру чыгат деп биз күтпөдүк эле. Сен ууру турбайсыңбы? Каяктан таптың? Бул кайсыл жерди ушу кыйратып келе атасың? Кайсыл жерди ушинтип шыпырып уурдап сыймап келдиң?" деп бир аксакал чыгып айтпайт да. Бирок эми аксакалдарды дагы бир жагынан түшүнөм азыр. Аксакал чыгып сүйлөсө эле, бул бизди көрө албайт, бул деп ал аксакал турмак ошонун тууган урук жакын балдарын кошуп кысмакка алып, элден чыгарып, ушинтип тескерисинче ошол акыйкат сөздү айткан, ак сөздү айткан кишини жээрип сала турган деңгээлге жетип калдык. Ошон үчүн аксакалдарыбыз дагы балким коркуп атат. Андан көрө алар менен кызматташып эле ошо коррупционерлер менен. Анан аларга шериктеш болуп, табакташ болуп, тыңыраак тирилик кылганга аракет кылалы деген принципке өтүп алдык. Бул өтө жаман көрүнүш, бул деген идеология. Тескерисинче мындай болбош керек эле. Бул эл дайыма коррупционерлерди жек көрүп, элден чыгарып салыш керек эле. Мына ошондо элден чыгып калгандан кийин ошол өзүнүн кылмышкер экенин, бул жаман иш кылып атканын жон териси менен ар бир коррупционер сезет болчу дагы. Өзүн ушунчалык жагымсыз адам экенин дайым сезип, дайым ушул мени жаман көрүшөт да булар мени жаман көрүшөт деп мындай элден коркуп, элден качып, элден айбыгып, элден ушундай именип жашаш керек эле да. Ошого биз жеткиришибиз керек болчу. Биз аларга суктанышыбыз керек эмес, биз тескерисинче аларды жаман көрүп, жек көрүп жүрүшүбүз керек да. Мен ошол коррупционерлерди акчасы каяктан келгени билинбеген, ушул дареги жок акчаларды чеңгелдеп көтөрүп жүргөн биз өзүбүздүн мекендештерибизди, коррупционер агаларыбызды, туугандарыбызды, балдарыбызды жек көрүүгө, аларды тыйганга мен сиздерди чакырат элем. Себеби коррупция бул бир эле адамга зыян келтирбейт, бул бүтүндөй өлкөгө зыян келтирет. Мен мисалы Кыргызстан эгерде коррупциядан тазараак боло турган болсо, Кыргызстан мындан бир нече эсе жакшыраак жашайт эле деп ойлойм. Мен ошол ойго терең ишенемин. Коррупциясы жок өлкөлөрдү, мисалы мен кээ бирлерин көрүп, билип, айланып дегенде байкап жүрөмүн. Алар коррупцияны жеңгени үчүн гана ийгиликтүү болуп кетишкенине мен ынандым да. Ошон үчүн бизде дагы Кыргызстандын азыр экономикалык кризистери, экономикалык проблемаларынын бардыгынын сыры ушул коррупцияда жатат деп эле эсептейм. Ошон үчүн коррупционерлерди жек көрүүгө чакырамын. Алар менен табакташ болбогонго, алар менен кызматташ болбогонго чакырам бардыгыңыздарды.